Дал ушул колунда турган кичинекей балыктар бүгүн атайын өзгөндөн алынып келинип, Базаркоргон районундагы балык чарбасына кой берилип жатат. Балыкчылар коому тарабынан жалпы 4 түрлүү балык 150 килограммдай салынды. Бул демилгени колго алып жаткан балыкчылар коому буга чейиндагы өлкө аймагындагы балык чарбачылыктарын күчтөнтүү үчүн өздүк салымдарынан балыктардын майда чабактарын сатып алышып, балыктын көбөйүүсүнө кам көрүп келе жатышкан. Алардын түзүлгөнүнө 2 гана жылдын жүзү болгон. Негизги максат өсүп келе жаткан жаш муундардын келечеги үчүн балык чарбачылыгын өркүндөтүүнү көздөйт. Жалал Абад обласу боюнча былтыр Шамалды сайга салдык. Токтогулга дагы жардам бердик. Ал жактын өзүнүн балдары бар. Biz alarga көмөктөшүп атабыз, Кудай кааласа. Быйылкы жылы бул бир эле биз эмес, Кыргызстан боюнча жардам беришти. Бул жерге дагы ар кимиз ар кандай акча кошту, бардыгына рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Колдон келишинче салдык быйыл. Эмне жылы Кудай кааласа өзгөнгө да салабыз деген ойлорубуз бар. Эрежеге ылайык балыкчылар өзгөндөн алынып келинген майда чабактарды суунун ичине идиши менен 20 мүнөттөй салып коюп, андан соң гана сууга кое беришти. Эми анын өсүп жетилиши үчүн көзөмөлгө алып туруу зарыл. Талап боюнча 0,5 килограммдан ашканда гана балыктарды кармоо керек. Майдаларын туткандарга айыппул салуу жагы каралган. Эко тартип деген коом бар бизде. Ошо коомдун балдары биргеликте киргишип, şu kölgө balık salışka neme kıldık da. Anan bunu şu süйлöşüp oturup şu aradan içinde söz çıkıp bu şerge salalık içine bir geleceğizge hareket kılalık. Keyinki buğundarga işteke kalbasın, o jok bolup ketкен balıklardan saktap kalaylı деген maksat menen ушул ишти уюштурду. Базаркоргон балык чарбачылыгы тарабынан дагы суу сактагычка майда чабактар ташталып турат. Жетекчилик бүгүнкү колдоо көрсөтүп жаткан коомдун өкүлдөрүнө ыраазы. 150 килограмм алёкту алып келип салышты, комиссиянын составында бардыгы балык көлгө түштү. Биз балык чарба администрациясы катуу условия койдук. Условия деген бул 500 граммга чейинки балыкты туткан адамдарга 5000 сомдон штраф и снаряжение сразу конфискация. Биз ошонго чейин күзгө чейин шуна жесткий контроль кылып кармап туруп алсак, салган балыктары кондицияга жетип калат, 500 граммдан жогору болуп калат. Ошондо да оозун толтура жеп, и тутканга да өтө жакшы болот. Эми бу жамааттан токтотуп калыш кыйын экен, берге сан миңдеген адамдар келет күнүгө барбактар. Эскерте кетсек, 2022 жылдын 1-жарым жылдыгында балык запастарын көбөйтүү жана сактоо максатында Кыргыз Республикасынын балык чарбачылык маанидеги Ысык көл, Соң көл көлдөрүнө жана Орто Токой, Базаркоргон, Токтогул сыяктуу суу сактагычтарына 5 түрлүү балыктардын чабактары кое берилген. Эми балык коомунун өкүлдөрү фонд аркылуу дагы жыйналган каражаттын эсебинен балыктын санын өстүрүүгө салым кошууну улантышат. Нара Жапарова, Бурхан Матов, Базаркоргон району.